жүрөккө жакын эмоцияны уккуңуз келсе, биздин модераторго жазылыңыз. Жаны кейген Жансу. Бул жаңы шайлоочунун пикири. Шайлоодон болуп, акчага азгырылбай шайлап алсак, акча кимдирдики, алар баягы эле байлардыкы деген түшүнүк жоктой. Кайра бийликке келгендер да ошолор. Эгер биз улам келген баягылардын кутулалык десек, ошолордун көрүп туруп, ушулардын ушундайынан өнүкпөй жатканыбызды билип туруп, кантип алардын акчасын алып шайлайбыз? Келгиле, акчасы байларды эмес, акылдууларды шайлайлы. Мен күнүгө акыл билим үчүн күрөшөм. Билим бул чындык, эмгек. Жүрөгүбүз менен шайлап, жүрөгүбүздү текшерели. Акчага алданбайлы. Мындай уран менен Жансуга кошулган жаштардын саны күндөн күнгө көбөйдү. Тилек Матраимов арыз жазды. Шыбыш кептерде Матраимовтарга туш тараптан чабуул башталганы ачык эле айтыла баштады. Мунун башкы далили Кара Суу районундагы оорчундуу креслолорду ээлеген райондук жетекчилеринин кызматтарынан алынышы себеп болуп берет. Ошондой эле көп жылдан бери Кара Суу районунун акими Тилек Матраимовдун эс алыбы кеткен туурасындагы арызы бир топ кулак кагыштарды жаңыртты. Алардын катарында бирөтоло эс алууга кеткен деген сөздөр толуктап турганы маалым. Өзгөчө мындай кырдаал Араван районундагы Биримдик, Мекеним Кыргызстан партияларынын кагышуусунан башталган. Partiyamız programmasına ayıplar bana. Oturun. Welcome, Jodu. Olur Jodu mu söylüyor? Ekran tablette Jodu. Check it out, Masına bak. Masına sık.
Москвадагы мигранттарды бүтүн Кыргызстан мекенчил партиялары талаша баштады. Тактап кеткенде Орусияда кыргыз мигранттарынын добушу эки партиянын ортосунда талашка түштү. Чынында мурун абактагы Садыр Жапаровдун тарапташтарын көпчүлүк бөлүгүн мигранттар түзсө, азыркы тапта мекенчил партиясын камчы Ташиев болгондуктан мигранттардын үмүтүн бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Мадымаров ойготуп, өзү жака оодарып бараткандай. Анын жыйынтыгында эки партия бири-бирин сындаганга өтүштү. Өзгөчө мындай кырдаал айымдар ортосунда жүргөн. Айта кетсек, бүтүн Кыргызстан партиясы ачык эле бийликти сындаганга өтүп, өлкө башына чейин сүр көрсөтсө, мекенчил партиясы сый-сыпатка өтүп, жалпы сөзгө өткөн. Эми кимди тандайт, ал эл тандоосунда. Где кеттің? Қанша жашта эле ошондо сен? Ошондо мен 9-класста элем. 9-класста элем. Так, эмне пайда болду? Ошодон бери депутат болуу эле келет атат. 8 жылдан бери Атамбаев, Текебаев менен чабышып жүрдү. Билбесең. Текебай деген менен чабышкан. Az дагы чабышам. Чабыша турган болсо, мен Текебаев менен чабыша албайт, эми Жанар Акаев менен чабышам деп кетип калыптыр. Мен Текебаев менен чабышам. Жанар үлкөн болот ал. Текебаев жоқ уже. Жанар Акаев мен Мен Текебаев менен чабышам. Текебаев ойындан Өмүр бою чабышкам, эмне чабыша берем Текебаев менен. А Жанар сага окшогон үлкөн болот. Жанар Акаев Атамекен менен чабышам деп койсун. Атамекен Жанар Акаев. Мен Текебаев деп атам. Атамекеним жок. Текебаев менен чабышам. Сен 9-класста окуп атканда мен эмне кылдым билесиңби? Çavuşa verseniz kayaka önüge özüne. Сурбайсың ошо. Çavuşa özür biliyorsunuz. Мен деле Мен анда сүйлөшпөй элем, мен дагы ылайлыкмын. Сиздерди эле гордуймун. Yok. Siz Haydi çavuşa bakalım. öz deseniz misali. Мен Текебаев, Götürganda öyleydim. мен Атамбаев, Çavuşmayı жоğundan da aytsanız. жок, мен Текебаев менен Атамбаев менен чабышып жүрдүм деп айтып атам. Каякта жүрдүңүз? Депутat bulum degenler çavuşam diyor. ого чейинчи. Мен үкөм нормально сүйлөш, дагы жол кайталайм. Мен сага окшогон ылайлыкмын. Эмне элди чыкпа дегенде эмне? Өчүр анан, өчүрүп кой.